Dostlar, salam. Мен азыр каяктамын? Мен Кыргызстандамын. Токмок шаарында жашап жатам. Бул жакта бир нече видеону чыгарганга максат коюп койдум. Бул биринчи видео Кыргызстандан. Баса, мен Зузу Качиева, сиздин жеке уникалдуу коуч. Анда мен сизе алдын ала ар дайым сурангандай суранам. Лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Мен болсо сиздерге пайдалуу керектүү маалымат менен бөлүшөм. Анда мен сизе кеттик. Кандай гана маалымат болду экен? Айымдар, бүгүнкү биздин тема өзүбүздү баалоо. Негизи бул тууралуу өзүбүздү сүйүү, самооценка тууралуу менин былтыркы бир видеом бар. Бул жака кымтарып коем. Ошол жактан көптөгөн техникаларды бергем. Ошол техникаларды аткаруу менен да биз өзүбүздү баалоо боюнча өзүбүзгө жардам бере алабыз. Карагылачы, сиренди кандай гана сон. Кыргызстанда ушундай сирень бар да. Мен үчүн ушул гүлдөр укмуш сонун ресурска жана укмуш сонун абалга, сезимге толтурат. Ушунчалык ушу сирендерди көрүп алып кубанып жатамын. Сиздер менен да бөлүшөйүн деп атайын бул жерге алып келип койдум. Анда мен сизе өзүңдү баалоо. Эмне үчүн бул ушунчалык маанилүү? Мисал келтирейин. Сиздин автоунааңыз же үйүңүз бар болсо, кандай мамиле кыласыз? Бузулуп калбасын деп оңдоп, түздөп, тазалап, жыйнап, ремонттоп турасыз, туурабы? Ошо сыяктуу биз да жашообузда өлүп калбаш үчүн тамак жейбиз, суу ичебиз. Бул денелик, физикалык тарабыбызга маанилүү. Ошондой эле биздин психикалык да тарабыбыз бар. Психикалык тараптан дагы өлүп калбаш үчүн биз өзүбүзгө көңүл бурушубуз керек. Өзүбүздү баалаганды, урматтаган, сыйлаганды жана сүйгөндү үйрөнүшүбүз керек. Орусча самооценка деп коебуз. Бүгүн биз негизи 3 нерсени карап кетебиз. 3 нерсе сизге жардам берет, кантип өзүбүздү бааласак болот жана эмне үчүн. Себеби ар бирибизде көңүл калуулар бар, таарынычтар бар, өткөн чакта болгон жаман окуялар бар. Ушул сыяктуу нерселер абдан көп. Эгер биз абайлабасак, булар бизди оор жүк болуп ийинибизде жана бизди артка, туңгуюкка тартып кетет. Ошол жакта тартылып кеткен күндө да тырмышып чыгуу үчүн бир жолдору керек, туурабы? Ошондуктан мен сиздерге ушул 3 жолун же жолдомосун бүгүн сүйлөп айтып беремин. Айымдар, карагылачы. Ар бир бөлмөдө ушинтип гүлдөр турса, кандай гана маанайыбызга сонун таасир этет, туурабы? Ошондуктан айымдар, кам көрүңүздөр. Күтүп отура бербеңиз, жолдошум, жигитим, байкем, иним алып берет деп. Өзүңүзгө өзүңүз алып үйрөнүңүз. Өзүңүздү өзүңүз толтуруп кубанычка, бактылуу сезимдерди сезгенге үйрөнүңүз. Анда мен сизе биринчи концепция. Демек, эмне үчүн ынанабыз биз баалуубуз деп. Биринчи кезекте уникалдуу жаралган адамбыз. Сиз уникалдуу адамсыз. Сизге окшош, сизди ой жүгүрткөн, сиз кылган ишти кыла алган бир да адам жок. Албетте, бир аз окшоштугубуз бар болушу мүмкүн. Бирок уникалдуу деген нерсе таптакыр бири-бирибизге окшобогон нерселерибиз бар. Турган турпатыңыз, ойлогон ой жүгүртүңүз, койгон максаттарыңыз, каалоолоруңуз башка таптакыр башка бир сонун нерсе. Ошону эч унутпаңыз. Сиз уникалдуу адамсыз. Бул биринчи концепция. Экинчи концепция болсо, сиз өзүңүз эмнени кааласаңыз, ошону кыла аласыз. Же ким болууну кааласаңыз, ошол боло аласыз. Мисалы, роза бойдон эле кала берет. Өзгөрө албайт. Биз өзүбүздү кандай өзгөрүү киргизсек, ошондой болуп чыга калабыз. Мисалы, каалайсызбы музыкалдуу аспапты, чет тил үйрөнгөндү, саякаттоону, жаңы бир ишти баштоону, бир жаңы кесипке ээ болууну, бунун баары сиздин колуңузда, сиздин бийлигиңиздин астында.
Биз эгер сүйлөсөк, мен аны кыла албайм, анткени мындай, буну кыла албайм, анткени тигиндей дей берсек, буну баарды тек гана шылтоо. Эгер сизде күчтүү каалоо болсо, сиз ошол каалоону ишке ашыра аласыз. Сиз роза эмессиз, сиз адамсыз, уникалдуу адамсыз. Шунчалык чыгармачылык бизде көп, кол жөндөмдүүлүк көп. Тек гана биз ошого кун коюп, өстүрүп, өнүктүрүп, үйрөнүп койсок, анан сиз көрөсүз өзүңүз кандай адам экениңизди. Анда үчүнчү концепция болсо, өзүңүзгө ишениңиз. Өзүңүз кандай болсоз, ошондой жакшымын деген принцип менен жашаңыз. Башка бирөө менен салыштырбаңыз. Албетте, текебердик бул жаман сапат. Эгер өтө эле акча чаап, өзүңүз жөнүндө өтө жогору ойдо болсоңуз, бул да зыяндуу кесепеттери бар. Ошону унутпаңыз. Макулбу? Биздин максат тең салмактуулук, тең салмактуу түрдө өзүбүз баалап бактоо. Сизде бир сонун бийлик жана күч бар. Эмне жөнүндө ойлонууну сиз чечесиз, сиз тандайсыз. Эмнени ишке ашырууну, эмнени кааларыңызды сиз гана бийлигиңиз бар ошол нерсенин үстүнөн. Башка эч кимдин бийлиги жок. Биз кулчулдукта эмеспиз, туурабы? Илгерки заман сыяктуу. Ар бир адам тандоо эркиндиги бар. Ким болгусу келет, кандай болгусу келет. Тек гана сиз чечесиз. Сиздин бийлигиңиз ушул каалоо жана максаттарды ишке ашыруу жана келечекти ойлоо. Мурун ийгиликсиз болсоңуз эмне болуптур? Болду, унутуңуз ал нерсени. Ал өткөн чак. Келечек жакын арада. Бул жерде эле, эртең эле бул келечек биздин. Ошондуктан бүгүндөн баштап өз бийлигиңизди өз колуңузга алып, өзүңүздүн ой жүгүртүүңүздү, билимиңизди, жөндөмдүүлүктөрүңүздү өрчүтүп, өнүктүрүп, алдыга жыла бериңиз. Кадам сайын алдыга жыла берсеңиз, сиздин келечегиңиз сонун болот жана өзгөрөт. Эсиңизде болсун, биринчиден сиздей уникалдуу адам жок. Сиз тек гана ушундай ааламда бир кайталангыс адамсыз. Экинчиден, сиз эмнени кааласаңыз, ошону аткара аласыз. Бул тек гана сиздин каалооңуз, сиздин ой жүгүртүүңүз. Үчүнчүдөн, сиздин өзүңүздүн үстүңүздөн бийлигиңиз бар. Эмнени ойлоном, эмнени үйрөнөм, эмнени ишке ашырам деген. Ушул 3 нерсени бүгүн мен сиздер менен бөлүшөйүн деп чечтим. Анда эмесе комментарийде ойлоруңузду жазып койсоңуз кубанычта боломун. Эмне сиз үчүн жаңылык болду же эмне сиз үчүн түрткү болду? Мындан ары эмнени башкача кылайын деп чечим чыгардыңыз? Кандай да видеолорду чыгарууну кааласаңыз, комментарийге жазып коюңуз. Мындай темада видео чыгарсаңыз болобу? Тигиндей темада видео чыгарсаңыз жакшы болмок десеңиз да, мен да сиздердин каалооңорду эске алып, ошондой видеону чыгарамын. Анда көрүшкөнчө, мен Зузу Качиева, лайф коуч, бүгүн сиздер менен болдум.